Саламатсыздарбы достор. Анда эмесе бүгүнкү саякатыбыз Турциянын Кастамону шаарында болуп жатат. Сиздер менен Элнура, Айнагүл, анда эмесе саякатыбызга баштайлы. Жаңы гана мектепти аяктап, Кастамону университетине кантип окууга тапшырсам болот деп ойлонуп жатсаңыз керек. Келиңиз мен сизге Кастамону университетин кыскача таанытып кетейин. Кастамону университети 2016 жылдын 6 мартында негизделген. Кастамону университети 2 кампустан турат. Негизги кампусу Кузейкен кампусу. Анын ээлеген аянты 237 гектар түзөт. Экинчи кампус болсо педагогикалык факультети жайгашып жана жанында бала бакчасы да бар. Жогорку квалификациялуу мугалим адистердин санынын көбөйүүсү менен Кастамону университети 13 факультет, 2 институт, 3 колледж, 13 кесиптик техникалык окуу жайлары, 19 изилдөө колдонуу борборлорунун жигердүү илим иш-чаралары жүргүзүп келет. Студенттик шаарчада 1 конференциялы, 3 жабык спорт залы, 1 фитнес борбору, УЕФА стандарттарына жооп берген стадион жана атлетикалык чуркоочу жолдор, лабораториялар, илим изилдөө кемеси, коомдук муктаждыктар үчүн 2 турак жай, мейманкана жана бала бакчалар бар. Кастамону университетинин студенти жана бүтүрүүчүсү болууга сыймыктанарыңыз талашсыз. Кайсыл кесиптин ээси болууну санап жатсаңыз да, Кастамону университети чоң салым кошуусуна өбөлгө түзөрүнө ишенебиз. Бул университеттин сиздин келечегиңизге чоң күчүлүк ачууга себеп болот. Биз мактана турган окуу жай бул Кастамону университети. Сизди биздин катары кошулганына чамдаңыз. өтүү үчүн кандай сынактардан өтүү керек? Негизи сиздерге түштүк регионунан болсоңуздар, Ош мамлекеттик университети аркылуу кантип Кастамону университетине келүү боюнча кыскача маалымат бере кетейин. Жайдын башкы айларында Ош мамлекеттик университети сынак жарыяоо боюнча бүт жерге маалымдайт. Ошол маалымдоонун аркасынан сиздер келип 80 математикалык суроодон болгон тест тапшырасыңар. Мындайча айтканда ябанча өрөөнчү сынагы деп айтылып коет. Эгерде ал сынактан 60 баллдан жогору алсаңыздар, анда сиз үчүн Кастамону университетинин эшиктери ачыктыр. Мен болсо Бишкектен Кастамону университетине кантип өтүү жөнүндө кичине маалымат берип кетейин. Мен өзүм 2014 жылында Кыргыз-Түркманас университетине журналистика бөлүмүнө өткөм, толук бюджетке өтүп, билесиңер, 1 жыл даярдоо түркчө жана англисче даярдоо курстары бар. Ошол даярдоо курстарын окуп жаткан мезгилде Кастамону университетинин өкүлдөрү Кыргыз-Түркманас университетине келип калышты. Ал жака келгенде бизден экзамен алды. Экзамен болсо 80 суроодон түзүлгөн алгебра жана геометрия суроолору болчу. Сынак бир аз кыйын, бирок сынактан 60 алсаңыз же 60тан жогору алсаңыз, сизге Кастамону университетинин эшиктери ачык. Кастамону университетине кабыл алынгандан кийинки керектүү документтер жөнүндө айта кетсек, эң биринчи документ бул аттестатыңыз. 11ден аттестаты, же болбосо бир колледж 9дан кийин кетип колледжди бүтүрүп келсеңиз, мен мисалы колледждин диплому менен келгем. Аттестаттын же дипломдун апостили менен келишиңиз керек бул жака. Аны дагы Кыргызстандан кылып келсеңиз, дагы арзаныраак түшөт силерге. Анткени бул жакта Турцияда котормосу, нотариус аябай кымбат болуп кетет. Кыргызстандан аны алып 4 бирим сүрөт менен бул жактан Кастамону университетинен анкета берилет сизге. Ошол анкетаны толтурсаңыз, ушул документтер жетиштүү. Кастамондагы Райбек Гүлнуш кыз жатаканасы жалпысынан 2720 кыз студентти кабыл алат. Бөлмөлөр болсо 2 жана 3 кишилик болуп бөлүнөт. Айлык акысы болсо
280 лира, кыргыз сому менен которгондо 2800 сомго барабар. Бардык условиялар камтылган. Ушундай дерсканелери бар. Өзүнүн мечити бар. Бөлмөлөр ушундай. Коридору өзү 17 этаждан турат. Эң үстүнкү этажында болсо столовый бар. Bölümüne geldik. Bu Kastamonu Üniversitesi'nde başka daha qanday mümkünçülükleri var. Başka өлкөгө барып окуп келүү болсо Türkiye içinde bir okup келүү программалары бар. Алардын içinde Farabi деген программа жөнүндө айтып кетсем, Farabi программы үчүн бул жакта ортолама деген bir түшүнүк бар. Ортолама бул сиздин bir жетишкен дегенсиз. Ошол ортолама 1ден 4кө чейин эсептелинет. Эгерде ошол ортоламаңыз 2ден өйдө болсо, анда Farabi программасына катышып, Türkiye'nin başka bir şahrına, başka bir üniversitetine varıp 6 ay bir semestr okup gelme mümkünçülüğünü alasız. Al mümkünçülük menen koşu ayına 600 TL stipendiya alуу mümkünçülüğü. Dostlar, анда мен сіздерге дагы бир жакшы маалымат менен бөлүшүп кетсем. Эгерде бул жерде өзүңүздөр сабактарыңыздан жакшы жетишкендиктерге жетсеңиздер, башкача айтканда, алган бааларыңыз жогору боло турган болсо, бул жакта айтып кеткендей ортолама деген түшүнүк бар. Мындайча айтканда, ал кыргызча жоготура айтканда, алган бүт балдарыңыздын орточо баасы деген түшүндүрөт. Эгерде ошол алган орточо бааңыздар 3,50'нин üstünde bolsa, анан Mevlana менен болбосо башка университеттер менен келишим түзгөн университеттер аркылуу башка өлкөлөргө дагы барып келүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кыскача Mevlana жөнүндө айтып кетсем, Mevlana сынактары сиз бара турган университеттин өлкөсүндө колдонулган тилине жараша өзүңүз сынагын бересиз. Эгерде сиз кандайдыр бир орус тилинде сүйлөгөн өлкөлөрдөн бара турган болсоңуздар, СНГ өлкөлөрүндө анда сиз орус тилинен экзамен бересиз, сынак бересиз. Же болбосо англис тили колдонулган өлкөлөргө бара турган болсо, англис тилинде өзүнүн сынактары болот. Аларды өтүүңүздөр менен сиз ал өлкөлөргө барсаңыздар болот. Кайсы өлкөлөр деп айтып турган болсо, мен сиздерге көптөгөн өлкөлөрдүн атын айта аламын. Кыргызстандан баштап Казакстан, Азербайжан, Афганистан, Украина, андан сырткары Малайзияга дагы бар, Европанын бир канча өлкөлөрүнө бар. Сизде андан сырткары дагы айына 800 лирадан баштап бара турган өлкөңүзгө жараша стипендиялардын айлык бере турган стипендиялардын баасы дагы да жогору болушу мүмкүн. Андан сырткары, эгерде сиз бул Mevlana программасына жетишпей калсаңыздар, анда сиз биздин Kastamonu университетинин башка университеттери менен келишим түзгөн университеттер аркылуу ал жакка катышсаңыздар болот. Ал үчүн сиз өзүңүз баргыңыз келген университеттердин тизмегин биздин Kastamonu университетинин сөзлөрүнүн катарында болгон университеттердин арасынан карап туруп өзүңүз баргыңыз келген университетти тандайсыз дагы жана ошол университетке өзүңүз биринчи кайрыласыз. Мен ошол бөлүмдүн студенти болом жана силердин факультетке барып окугум келет деген аларга кат жазып, жана алар сиздерге макул келиңиз, сиз үчүн биз күтөбүз деген кайра кат эгерде жибере турган болсо, анда биздин университет аркылуу барып келсеңиздер. Бирок бул Mevlana'нын айырмаланган жери биринчиден акча төлөнбөйт, бул өзүңөрдүн мүмкүнчүлүгүңөр менен барасыңар. Экинчиден болсо, бул жердин жакшы дагы бир жагы бар. Европа өлкөлөрүнөн дагы түзүлгөн келишим түзүлгөн университеттер дагы да көп деп айтсам адашпаймын. Достор, мен негизи эмне үчүн Турцияга тапшырдым дегенде, менин биринчи максатым Турциядан Европага барып келүү мүмкүнчүлүктөр дагы да жогору болгондуктан мен бул Турцияга келүүнү чечкенмин.
Анда эмесе сиздерге Европага кантип барып келүү, окуу жана стажировка боюнча кыскача маалыматтарды сизге бере кетсем. Негизинен бул жакта Кастамон университетинде Erasmus программасы бар. 365 күн колдоно аласыздар. Анда эмесе мен сиздерге өзүмдүн тажрыйбам боюнча айтып берейин, кандай тапшырык жана кандай мүмкүнчүлүктөр бар болдугу жөнүндө. Биринчи негизи биринчи курстун биринчи семестрин аяктаганда сизде жогоруда айтып кеткендей ортоламаңыздар 2,20 үстүндө болсо, анда сиз бул сынакка катыша аласыздар. Сынак 2 түрдө болот. Биринчи этабында сиздер 50 суроодан түзүлгөн англис тилиндеги грамматикалык жактан суроолор болот. Эгерде андан жакшы 55 баллдан жогору алсаңыздар, жана андан сырткары деген собеседованиядан, мындайча айтканда көрүшүүдөн жалаң англисче 3 суроолор негизинде суралат. Ошол суроолорго так жана канааттандырарлык түрдө жооп берсеңиздер, анда баардыгы алган ортоламаңыз, тесттен алган балдарыңыз жана собеседованияга катышкан балдарыңыз баардыгы топтолуп туруп, бир орточо баасы чыгат жана ошол чыккан балыңардын 55тен жогору болсо, анда сиздерге мүмкүнчүлүктөрүңүздү колдонууга шарт түзүлөт. Просто өзүмдүн биринчи тажрыйбам боюнча бөлүшүп кетсем, мен биринчи кезекте биринчи курстун биринчи семестри аяктагандан кийин апрель же март айларында бул Erasmus программасына катталып жана ал жактан утуп алгандан кийин мен Португалияга экинчи курсумдун биринчи семестрине кеткенмин. Ал жакта 6 ай окуу болуп жана абдан жакшы тажрыйбаларды алып келдим десем жаңылышпайм. Бул жөнүндө негизи кеңирээк жана дагы айтып берсем болот. Бирок экинчи тажрыйбам өтүп кетсем, кийин кайра 3-чү курсумдун экинчи семестрине дагы ошол Польшага дагы барып келдим. Жана Польшадан дагы абдан көптөгөн кызыктуу окуяларга жана жакшы билимдерге алып келдим десем такыр жаңылышпаймын. Андан сырткары дагы бул жердин эң жакшы жери Европага баргандан кийин ал жактан башка бүт өлкөлөргө барууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул боюнча кенен айта турган болсок, дагы да толтур айтылышан нерселер көп болуп кетет. Андан кийинки нерсебиз болсо, стажировка деген дагы бар. Өзүңдүн кесибиң боюнча барып келсеңиздер болот, бирок ал боюнча кеңири маалыматты Эльмира абыз айтып берсин. Жогоруда Айнагүл айтып кеткендей эле, мен Erasmus программасы менен стажга Франция мамлекетине барып келдим. Ал мезгилде магистратуранын биринчи курсун бүтүрүп, Erasmus сынагына кирдим. Erasmus сынагына кирип, 2 турдан өткөндөн соң Erasmus'un стажына өттүм. Стажга өткөндөн кийин стаж жерини бул жакта өзүңүз табышыңыз керек. Аябай издештирдим, компанияларга өзүмдүн резюмемди жөнөттүм. Ошентип жүрүп, Франциянын Страсбург деген шаарынан өзүмдүн стаж жеримди табып, ошол жака Erasmus менен барып келдим. Erasmus программасынын артыкчылыгы бул Erasmus стипендия берүүсү. Ал мамлекетке жараша өзгөрөт, 400 евродон 600 еврога чейин. Менин Франция өлкөсү аябай кымбат бир өлкө болгону үчүн 600 евро айлык берип турушту. Бул жактан мамлекети жөнүндө кыскача маалымат берсем, аябай кымбат. Бирок Францияга барардан мурун Шенген визасына алсаңыздар болот. Же болбосо Франция визасы же болбосо Шенген визасын алсаңыздар болот. Шенген визасын алдыктан sonra сиз бүтүн Европа өлкөлөрдү кыдырып келүү мүмкүнчүлүгүңүз болот. Ошондой эле мен дагы бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, Европанын 11 өлкөсүн 16 шаарын кыдырып чыктым. Визасын кантип алуу жөнүндө кийинки видеолордо кененирээк маалымат бергенге аракет кылабыз. Бизде Түркияда билим берүү системасынын закондоруна ылайыктуу ар кайсы университеттин кампусу бир шаардын четинде жайгашкан. Ошондой эле биздин да Кастамон университетибиз Кастамону шаарынын четинде бир кампус болуп жайгаштырылган. Биздин университет тоолорго капталып турат. Ошол тоолорго капталганы биздин Кыргызстанда эстетип турат. Аябай
ошо Кыргызстанга болгон сагынычыбызды ушинтип таратабыз. Жана бул Кастамону университетине келерден мурун биз үй бүлөбүз менен картадан Кастамонуну карадык. Кастамонуну картадан каратканда Кастамону университетинин жанында деңиз бар болгону көрүлгөн, Кара деңиз. Келдим, эч кандай деңиз жок. Деңиз каякта деп жүрдүк. Андан кийин карадык. 1 сааттык жолдон кийин деңиз, Кара деңизге барсаңыздар болот бул жактан. Жайкы сынактарыңыз бүткөндөн кийин. Ал эми кышкы сынактарыңыз бүткөндөн кийин бул жакта 40 минутталык жолдо Ылгаз тоосу жайгашкан. Ылгаз тоосунда дагы Түркиянын эң чоң лыжа базалары жайгашкан. Антип ушундай студенттик күндөрүбүздү да кызыктырып көрсөңүз. Сырткары сиздер түшүнөм, жарысыңар эсиңер. Атын эгерин алыста болуп алып, бул жака кире алып, клубтара барып өлө жүргөн десең адашасыңар. Бул жердин шаары абдан тынч, жана андай нерселери жок. Жалаң гана окуу жана окуу болот.